Балалыгым кай жерлерге көмүлгөн. Нени таптым ачуусу көп өмүрдөн. Бүгүнкү күндүн олуттуу көйгөйлөрү азыркы учурда канча деген ата-энелер алыста иштеп мигрант болуп жүрүшөт. Балдарын алыскы жакынкы туугандарына таштап иштеп кетишкен. Туугандарында жүрүп ар түрдүү тагдырга кабылган ошол наристелердин көргөн зордук зомбулугу жүрөгүңдү кейитет. Алардын балалык жашоосун уурдап жоготуп жатабыз. Ушундай тагдырда жашаган дагы бир замандашыбыздын тагдырын баян кылып жазгым келди. Анда сөз башынан болсун. Кусалык, сагыныч, сүйүү бул сезимдер көзүбүзгө көрүнбөгөн менен тагдырыбызды кескин түрдө өзгөртө турган күчтүү сезимдер. Булардын баалуулугун, барктуулугун унуттук. Сиз айлап, жылдап таштап кетип жаткан балдарыңыз сиздин мээримиңизге, жытыңызга, карааныңызга зар болорун, бул сагынычтар канчалык азап экенин билип туйдуңуз бекен? Бул сезимдер убагы келип карарып таш болуп, кайрадан башыңызга караан түн болуп тиеринде сездиңиз бекен? Албетте, жумуш менен алаксып, айлар, жылдар өтөт, ал эми балдарыңыздын сизге болгон кусалык сүйүүсүн күн санап өчүп барат. Жүрөгү мээримиңизге сугарылбай, солуп барат. Ошонун артында мерез бала же кыз пайда болот. Ооба, мындай тагдырлар да жок эмес. Айзерек учурда болгону 22 жашта. Анын бала кези Нарын облусунун алыскы айылдарынын биринде өттү. Башкалардай бактылуу балалык эмес, кайгылуу балалык өткөн. Өгөй эненин колунда көргөн кордогу көп эле анын. Жылмайган жүзү эмес, ыйлаган көз жашы көрүнүп турчу дайыма. Жетим да жетилет бир күн. Айзерек да бой жетилип суйкайган сулуу кыз болуп чыга келди. Албетте, кордукту көп көргөн балдар эң биринчи өзүнө болгон ишеними жоголот. Коркок, жалтак болуп чоңоюшат. Айзеректи да алдыга жетелеген белгилүү деле максаты жок. Жаш кезинен ушул кыздын азабы өттү, колунан эмне келет мунун? Ишип жегенден башканы билбеген деген гана жемелеп жереген сөздөрдү угуп чоңойгон. Ошондуктан да алдаган максат коюп иш жүзүндө аткаргандан коркот. Өзүн көпчүлүктөн төмөн сезет. Мындай көз жашы кургабаган жашоонун далай сулары акты. Ушундай күндөрдүн биринде өгөй апасы Бурулдун тай эжелеринин кыздары Айзеректи Россияга иштеп келүүсүн сунуштады. Албетте, Айзерек өз кызыкчылыктары үчүн гана колдонгусу келет эле. Баары. Алар көп жылдар бою Россияда эмгектенип жүрүшөт. Иштегени менен жарытарлык чоң жумушу деле бүт элек. Өз курсактарын кампайтып, сулууланып, кийинип жүргөндөрүнө эле ыраазы. Бул сунушка жок деп айтканга Айзеректин амалы канча? Макул болуп Россиянын борбор шаары Москвага бет алды. Жашоосунун жаңы барактары ачылган менен жемелеп жериген кордуктары токтоп калган жок. Ур тепкиге алган күндөрү да жок эмес эле. Өмүрүндө айылдан, жайлоодон башка жакты көрбөгөн Айзерекке Москва шаары ошончалык кооз көрүндү. Башка дүйнөгө түшүп калгандай эле. Бурулдун эки сиңдиси Айнагүл менен Жайнаш Москвада байпак калгатки тигип чыгаруучу цехте иштешет. Айзеректи да сүйлөшүп ошол жака киргизишти. Ал жактан иштеп тапкан акчасынын 20% гана колуна тиет Айзеректин. Калган 80% Айнагүл менен Жайнаштын чөнтөгүнө түшөт. Кара жумуш тириликтен башы чыкпаган Айзерекке жумуш анчейин деле кыйын болгон жок. Бара-бара жумушун да өздөштүрө баштады. Байпак калгаткинин бир гана жерин тигет Айзерек. Болгон жумушу ошол. Мурда брак чыгарып албайын деп жан дили менен аракеттенип иштеген Айзерек азыр количествого эсебине карап иштей баштады. Күнүнө 1000ден чыгарса эң жакшы иштегени анын. Ушундай эмгектенип жүргөн кезинде чогуу иштеген Венера деген эже көз кырын салып жүргөн болот ага. Анын аракетчилигин, так иштегенин, анан албетте сулуулугун жактырат эле. Сулуулугу чынында көз жоосун алат.
Айзеректин кыйналып жүргөнүн, жада калса Айнагүлдөрдүн үркүтүп коркутканынан бери четинен билип, сезип жүрөт. Күндөрдүн биринде тамактануу убагы болгондо Айзеректи жанына чакырып, экөө көпкө чейин сүйлөшүп отурушат. Ал учурда Айнагүлдөр ооруну шылтоолоп, жумушунан суранып кеткен болчу. Экөө көпкө чейин сырдашып, экөөнүн деле кайгылары бири-биринен ашпайт. Венерада жалгыз кызын сагынып иштеп жүргөн убагы. Сөз арасында көз жашында төгүп алды. Айзерекке тигилей карап, аракетчилигиңди баалайм, Айзерек. Макул десең сага жардам берейин. Үйүңдө деле жакшы маанай күтүп турбайт сени. Айнагүлдүн кандай мамиледе жүргөнүн билем сырттан. Макул десең жаныма келип чогуу жаша мен менен. Өз алдынча жашаганды үйрөн. Тапкан акчаңды өзүңө корот. Акчаңды чогултуп бутуңа тургун. Жаш кезиңди жакшылыкка пайдалан. Ушундай акылмандуулугу менен Айзеректи өзүнө тартып турду. Ушул күндөн тарта экөөнүн сыйы күч алды. Айзерек да Венереже келген күнү көңүлү көтөрүлүп, бар дүйнөсү менен жакшылык кылгысы келет ага. Венереже да орундуу сүйлөгөн, өзүн жакшы алып жүргөн, тыкан кийинип жүргөн, терс жактарга баспаган, баарын баамдап туюп турган акылман аял эле. Айзерек буга чейин мындай меримдүүлүктү көргөн эмес. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат. Жылуу мамиледен улам солоолугу андан бетер арта баштады. Дайыма жылмайып жүргөндү үйрөндү. Бирок мындай жашоосу көпкө созулбады анын. Венера бар аракети менен жумуштагы технологу менен сүйлөшүп, Айзеректин акчасын толук өзү ала турган кылып чечип берди. Айнагүлдөр буга кийлигише албай тургандай документтерин даярдап берди. Айзеректин сүйүнүчүндө чек жок эле. Акчасы баарына жетип, ал турсун чогулта баштаган. Жумуштан да айлыгы көтөрүлүп, кубанычында чек жок. Мындай Айзеректин көтөрүлө баштаганын көрүп, Айнагүл менен Жайнаш кантип тынч уктасын, апасына чалды. Ай бурулажы, бул өгөй кызың бизге акчасын карматпас болдуго. Жумушунан да улам көтөрүлүп жатат. Же бир нерсени ойлоп табалыбы я, деп каткырып калды. Ичи тардыгы, ач көздүгү адамдык төмөн деңгээлинин белгиси эле. Ай билгениңерди кылгылачы. Атасы арактан башы чыкпаган көк мээ болду. Атасына керек эмес кыз мага керек беле. Эптеп андан пайдаңарды көргүлө да, айылга салып жибергиле. Бул жакта мал баксын келип. Же байыраак бирөөгө чыкса, эптеп сатып жибергиле. Пайдасын бөлүшөбүз анан. Мындай сунушту уккан Айгүлдүн чырагына май тамды. Эх, теңдеги билинбеген тагдыр. Айзеректин алдында дагы не деген күндөр күтүп турат. Айнагүл Айзеректин жашаган жерине барып тээ кетүүнү чечти. Жумуш убактысы боло элек азыр. Кабат үйлөрдөн көтөрүлүп, түз эле 8-кабатта жашаган Айзеректин квартирасына барды. Эшикти такылдатып кирип эле күлүп сүйлөшүп отурган Венереже көзгө көзү түштү. Кандайсың, Айзерек, ден соолугуң жакшыбы? Анан акчаңды чогултуп бүтө албай жатасың. Көрүнбөй кеттиң го такыр. Учурашпай да калдың. Же акчаң көп кеттиңби? Бул жерге ким алып келип, ким адам кылды эле сени? Ачуусу мурдунун учуна чыгып, каштарын серпип жулунуп алды Айзеректи көздөй. Жок эже, андай ойлобоң. Жумуштан чарчап келип, жатып калып жатам, бошобой. Сиздерди кантип унутайын, жакшылыгыңыздарды. Кудай эселеп берсин. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге, Жайнаш эжеме да. Көп сөздү көбөйтпөй кечинде жумуштан чыгып, Старый городок ресторанына келе кал. Жакшынакай кийинип ал. Ошол жакта чогулуп отурабыз. Сен да келип көңүлүңдү ачып кет. Барбай эле койсом кандай болот эже? Кечинде чарчап үйдөгү жумуштарды да бүтүрөйүн дегем. Ой, бүтөт жумушуң. Не? Сөздү укпай калгансыңбы сен? Бар дегенде барасың, сөз бүттү. Эшикти тарс жапты да чыгып кетти. Ушул күндөн тарта тагдыры астын үстүн болуп өзгөрөрүн кайдан билсин Айзерек. Мейли, барса барып келейин. Бир аз отуруп эле кайта келип калам деп ойлоду. Жумуш бүтүп, кечки саат 10 болуп калган. Үйүнө келип шашып, кийинип,
белгилүү болгон жолугушууга жөнөдү. Сырты укмуштуудай жасалган ресторандын ичине кирип эле түз Айнагүлдөр отурган столго барды. Столу атайын заказ менен кооздолуп жасалган. Ал жерде Айнагүл жайнаш, анын курбусу Нургүл жана 4-5 тааныш жигиттер бар эле. Курсактары челдеген, 40 жаштарга барып калган узун бойлуу жигиттер. Болбогон нерсеге каткыра күлүшүп, ушул жерде отургандарына маачыркана бир нерсени тузагына түшүрчүдөй болот. Айзереке бетме-бет караганда көзү менен атып салчудай маңдайында Бектур деген жигит отурат. Көзү көк, кең далылуу, курсагы чыгып турат. Улам ичимдиктен алышып, шаан шөкөт менен отурушат. Айнагүл, бул сулуу кызың менен качан тааныштырасың? Же көргөзмөгө ала келдиң беле бул сулууну деп каткырып күлүп калышты баары. Бул аты Айзерек, таанышып алгыла жигиттер. Менин сиңдим болот. Суйкайган жап-жаш кыз. Кимиңерге барса да өкүнбөйсүңөр го я. Бир убакта жай музыка коюлуп, жигиттер кыздарды бийге тарта башташты. Айнагүлдөр мас болуп калышкан. Мындай көрүнүш адат болуп калгандыктан ар бири жигиттердин мойнуна, колуна артып эле тура калышты, кучактап. Эң артында Айзерек менен Бектур калды. Жүр бийлейбиз, не отурасың ойлонуп. Айзеректин колунан тартып тургуза калды Бектур. Белинен кучактап, өзүнө тартып. Эжең айткан сулуу пери сен белең. Эми менден эч жака качып кутула албайсың жаным. Кулагына шыбырап жатты. Айзерек үстүнө бирөө муздак суу куйгандай боло түштү. Жүрөгүнөн шуу деген муздак сезимдер өтүп, аралап, Бектурдун мындай жорогу жагымсыз эле. Оозунан арак буркурайт. Айылда мал карап тириликтин артында жүргөн Айзерек эч кандай жигитке жакын барган эмес, мамиле да кылып көргөн эмес. Ушундай таза ароо жана эле ал. Күн санап Бектур артынан калбай жүрдү. Аял кылып менчиктеп алгансып корс мамиле кылат. Баарын алдын ала даярдап, пландап жүргөнүн кайдан билсин Айзерек. Баш тартып кетсе Айнагүлдөр соо койбосун билет. Күндөрдүн биринде Айзерек жумушунан чыгып жөө басып келе жатса, артынан машинасын катуу айдап келип токтотту Бектур. Кандайсың Айзерек? Бир жакта зарыл жумушум бар эле, жүр барып чогуу бүтүрүп келели. Сени жардамың керек болуп жатат мага. Жок, бара албайм байке. Үйдө жумуштарым бар. Барышым керек үйгө. Не жакшы сөзгө түшүнбөй калгансыңбы сен? Же андан катуусын көргөзүш керекпи? Отур деп жатам. Артынан түртүп жиберди машинага. Артында үн сөз жок кетип баратат Айзерек. Көп кабаттуу үйлөрдүн бирине келип, Айзерек үйдөн керектүү документтерди алып чыгыш керек. Жүр жардамдашып койчу мага. Бат эле чыгабыз кайра. Жаман ой жок. Бектурдун артынан басып баратты Айзерек. 4-кабатта жашайт эле Бектур. Ушул менин квартирам, сулуу кыз. Кир үйгө тартынбай кире бер. Чыгабыз кайра эле. Кирип эле эшикти бекитип, түз эле уктоочу бөлмөгө кирди. Айзерек, ушул күндү көптөн бери күтүп жүргөм. Оюмду түшүнбөгөн кандай кызсың? Сени деп канча акчамды коротконумду билесиңби? Не, кандай акча? Түшүнбөдүм, максатыңыз кандай деги? Менден эмне керек сизге? Белинен кучактап өзүнө тартты Бектур. Мага ушул керек болчу деп, чыйпылыктап бакырганына карабай, максатына өттү. Жаш өмүрдү, аруу жанды талкалады. Бектурдун мындай жорогу биринчиси эмес эле. Өзүнүн бул кылыгы жаман эмес, жакшы иш катары көрүнөт эле көзүнө. Ушул күндөн тарта дүйнөнүн баары ыплас адамдарга толуп кеткендей, эч кимди көргүсү келбейт Айзерек. Жек көрөт баарын. Жада калса, Венера эжеси менен да ачылып сүйлөшкөн жок. Ыйлагандан башка колунан эч нерсе келген жок. Түн кирет уктап эмес, ыйлап өткөрөт түнүн. Апасын ойлоду. Аны көрбөсө да сагынат аны. Балким ал жанында төрүү болгондо мынчалык кордуктарды көрбөйт эле Айзерек. Ал жумушуна барбаганына да 1 айдан жүзү болду. Жатат, ыйлайт. Убактысы ушундай өтүп жатты. Күндөрдүн биринде башы айланып кускусу келип, жаман абалда жүрдү кечке. Жейт кусат баарын.
жанында чогуу жашаган Венера эжеси байкап жүрөт аны. Айзерек, сага эмне болду? Аябай өзгөрүлдүң, айтпайсың же жашырып. Бирөө менен жакындык болгон эмес белесең де. Неге эже? Өзүм көңүлүм жок эч нерсеге, башым ооруп жүрөт. Айзерек, боюңда болгон жокпу сен? Неге кусасың кечке? Же суук өткөрө алдыңбы? Айтчы мага жашырбай. Отурган жеринде көзүнөн мөлт-мөлт жаш агып жатты. Эже, мен чоң ката кетирдим жашоомду. Ыплас жолго бардым. Айнагүл эжемдер алдап кетишти мени. Ыйлап да жатат, энтигип сүйлөп да жатат. Менин үстүмдөн акча коюшуптур. Алар максаттарына жетишти. Ошол ресторанга барган күндөн башталган баары. Бектур деген байке мени бузуп талкалап кетти. Эми кантемежи, бул жарыктыкта менин жолум бар дейсизби? Балким апакем тирүү болгондо алардын астында кордолбойт элемежи. Эжесинин мойнунан кучактап, бышактап, ыйлап жатат. Ага боору ооруган Венерада аны кучактап экөө көпкө чейин ыйлады. Кой ыйлаба, Атышка. Өзүңдү колго алгын. Өзүңдү өзүң аябасаң, эч ким жардам бере албайт сага. Күчтүү болушуң керек, алтын кыз. Мен сага жардам берем. Балким боюңда бардыр. Жөндөн жөн абалың начарлабайт. Анда барып чогуу текшерип көрөлү. Тек жаман жолго барбагын. Акыл калчап иш кылалы, макулбу? Жүзүнөн жашын арчып, экөө жолго чыгышты. Буга чейин Айзеректин жалгыз өзүнүн арманы болсо, эми эки адамдын тагдыры эмнеге байланар экен? Тагдырдын теңсиздиги кай жака сүйрөп баратат Айзеректи? Айнагүл менен Бектур алдын ала баарын пландап жүрүшкөн. Айзеректин жаштыгын, сололугун баалап акчага сунуштаган Бектурга. Мындай жоруктар майдай жаккан Бектур ага 200 000 рубль бере турган болгон Айнагүлгө. Ою ал жагынан камсанаба, сололугу сен ойлогондон да өтөт. Андан да жигит жалдап көргөн эмес ал. Так что свежий деп каткыргы менен айткан акчасына макул болушкан. Бектурдун 3 бөлмөлүү үйү, кымбат балуу машинасы, алдында жумушу бар. Аялын кетиргенине 2 жылдан жүзү болгон. Бир тамакты жей бергенден тажаганбы, айтор аялын кетирип тынган. Күндө жаңысын көрүүгө шашат. Айзерек, ушул жерде менин таанышым бар. Ушул жерге кирип эле текшерип көрөлү, Бул үзи арзан дагы, анан так көрсөтөт. Макул эже, кирип көрөлү. Кирип текшерип көрсө, Айзеректин боюнда болот. Үн сөз жок, ыйлап жатты. Балким энелик сүйөөсү, балким ызасы бардыр ичинде. Кантип жарык дүйнөгө алып келем деген ойлор каптады. Кимге барам, кимдикинде батам мен? Куттуктайм, алтын кыз. Тек жаман ойлорду ойлобо. Кудайдын буйрганы, балада күнөө жок. Айзерек, аман эсен көз жарып алсаң, сенин тоодой тирегиң болот бул бала. Ыйманы менен берсин. Үйгө барып дагы акылдашалы, Кирип эле өзүнүн бөлмөсүнө кирип ыйлай берди Айзерек. Венерада ызасын көз жашынан чыгарып алсын, жеңилдеп калат деп унчуккан жок. Бир топ убакыт өткөндөн кийин ордунан туруп көзгөгө каранды. Урсагын карап, ичинде анын кубанычка, сүйөөгө бөлөй турган, адам күтүп тургандай ууртунан жылмайып алды. Айзерек, кел чай ичи, отуруп сүйлөшөлү. Болор иш болду, эми андан аркысын ойлонолу. Менин да жумушум болбой турат, акчасы аз. Тааныш кыз Новосибирск шаарына чакырып атат. Жакшы жумуш бар деп, сен да бул жерде жалгыз жүргөнүң болбойт. Алыс кетип тынбасаң, тигилериңден кутулбайсың. Алар сени дагы оюнчук кылып ойногусу келет. Иштеп бир топ акча чогулттуң, ошол акчаңды өзүңө корот. Аман эсен төрөп алсаң, андан аркысын дагы көрө жатарбыз. Тек сак бол акчаңа. Рахмат эже, мага апамдай жакын адамым болдуңуз. Рахмат, көп жардам бердиңиз мага. Сиз болбосоңуз кантем билбейм. Макул эже, чогуу кетели, ылайыктуу жумуш болсо иштейм. Ал жактан да. Эжесин мойнунан бекем кучактап, жакшы көрөм сизди, Венера эже. Аман болуңуз, буйрса сизге дагы көп жардам тиет. Арадан 2 күн өтпөй Айзерек Новосибирск шаарына келишти. Акчасын үнөмдөп, курсагы чоңойгончо
дүкөнгө саат менен иштей турган жумушка кирди. Дүкөнгө келген товарларды тазалап, баарын тизип чыгат. Ай күнү жакындап аябай кыйналды Айзерек. Венеранын алсыраак келини Гулейпа бул жакта ооруканада иштейт. Ошонун жардамы менен төрөтканага жатып, азап тартып жүрүп баласын жарык дүйнөгө алып келген. Бала деген кандай таттуу. Энелик мээрими ойгонуп, бар дүйнөсү менен жакшы көрөт баласын. Баласы үчүн иштеп бутуна туруп, баарына жеткиси келет. Уулунун атын Асылбек койгон. Аруу таза Асылжан болсун деп. Бирок баласы төрөлгөндөн кийин акчасы жетпей аябай кыйналды. Тамагына тартса кийимине жетпейт. Мына дегенче Батырдын акчасы келет. Иштеп чогулткан акчасынан бир тыйын калган эмес. Өлбөстүн күнүн көрүп жүрдү. Ошол кезде Венера да жакында Кыргызстанга кетүүсүн айткан. Мен да кетсемби, Кыргызстанга барып кимдикине батам. Уулум менен кандай күндү көрөбүз. Ал жактан ылайыктуу жумуш чыгар бекен. Баламдын курсагын кантип тойгозом. Ушундай ойлор менен жүрөт Айзерек. Убак сааты келип, өзү туулуп өскөн мекенине келди Айзерек. Бул арада Айзеректин атасы арактан башы чыкпай жүрүп каза болгон. Аны Айнагүлдөр билсе да айткан эмес Айзерекке. Жаман болсо да атасы эле. Аталаш алыскы тууганын Ош базардан көрүп калып, ошол айткан жаман кабарды. Ыйлады. Буркурап жүрөгүнүн жашын төктү. Мурда эч кимиси жок экенин билсе да, атасын жоктоп ыйлады. Таянар тоосу урап көңүлү муздады. Өлбөстүн күнүн өткөрүп жүрүп, билинбей арадан 4 жылдай убакыт өттү. Шаарда бир бөлмөлүү Батырды турат баласы менен. Баласын жанына алып жүрүп тигүү цехинде иштеп жүрдү. Көп убакытка чейин. Шаардын жашоосу оңой эмес. Жокчулук жонуна тийди. Айзеректин атасынын бир тууган карындашы Гүлүм деген эжеси бар эле. Ошол эжесине барып баласын карап берүүнү суранып көрөм деп ойлоп жүрөт ичинен.